Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Капыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 48-сабак. Эсиңиздерде болсо, 46-сабакта ийгиликтүү балдарды тарбиялаган ата-энелердин 14 окшоштугу деген тема боюнча кеп курганбыз. Ошонун эле уландысы бүгүн сиздер психологиялык көзөмөлдөөнү эмес, жүрүм-турумдуу көзөмөлдөөнү тандаган ата-энелер деген тема боюнча маалымат аласыздар. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Лондон университеттик колледжинин адистеринин изилдөөсү боюнча баланы психологиялык көзөмөлдөө анын жашоого болгон канааттануусун жана психологиялык саламаттыгына таасир берет. Демек, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, психологиялык көзөмөлдөө деген эмне? Психологиялык көзөмөлдөө бул баланын ордуна чечим кабыл алуу, балдардын аракетин, оюн басмырлоо болуп эсептелинет. Мындай мамиле баланын бирөөгө көз каранды болуп калуусун шарттап, ошондой эле алардын өз алдынча кадам кылуусуна тоскоол болот. Жүрүм-турумдуу көзөмөлдөө болсо, бала менен диалог куруу жана уруксат берилген чектерди белгилөө. Муну менен бала коюлган чектерде өзүн жакшы сезүүсү. Психологиялык көзөмөлдөөнүн ордуна баласына камкор болгон ата-энелердин балдары бактылуу жана саламат болуп чоңоюшарын аныкташкан. Урматтуу ата-энелер, биздин бүгүнкү темабызга байланыштуу дагы кошумча маалымат катары дагы сиздерге айта кетейин. Мүнөзү оор балдарына ата-энелер кандай мамиле кылуулары керек? Биринчи, ашкере тыюуларды, жазаларды колдонбоңуздар. Экинчиден, бала менен аңгемелешиңиздер, түшүндүрүңүздөр, бирок эч кандай шарт койбоңуздар. Үчүнчүдөн, өспүрүмдүн күчтүү жактарын, оң касиеттерин таап, балага ишеним бериңиздер. Төртүнчүдөн, аңдап билүүгө кызыгуусун өрчүтүңүздөр. Жүрүм-турумундагы кичинекей өзгөрүүнү дагы байкоого алыңыздар. Бала менен катаал сөздөрдү колдонбой, жай сүйлөшүүгө аракет кылыңыздар. Демек, урматтуу ата-энелер, бул жерден сиздер мүнөзү оор балдарга кандай мамиле кылуу керектиги тууралуу маалымат алдыңыздар. Мына ушуну дагы жашооңуздарда пайдалансаңыздар, бала тарбиясында эң жакшы жемишин берет. Бала тарбиялоодо баланы бардык каталардан, оорчулуктардан коргоо жаңы тенденция болуп бара жатат. Идеалдуу жашоону курабыз деп жатып, ата-энелер баланын бардык түйшүктөрүн өзүнө жүк кылып жатканын байкашпай калууда. Демек, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, ата-эненин эң негизги эмгеги баланы жарык дүйнөгө жараткандыгы үчүн эмес, балага татыктуу тарбия бергендиги менен бааланат экен. Урматтуу ата-энелер, балдарыбыздын келечекте туура багыт алуусу жана мыкты инсан болуп калыптануусу үчүн илим, билим жана туура тарбия берүү өтө зарыл. Канаттууга анын эки канаты кандай кызмат кылса, инсанга илим жана тарбия дагы так ошондой зарыл. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.